Мына сорт болсо голден жана стекляшкасы голденди. Булар азыр ушу баа ушулар эң кымбат болуп аткан ушулар да Кыргызстанда. Данияр Султаналиевдин 10,5 гектар багы бар. Тажрыйбалуу багбан Көк Кашат айылында жашайт. 25 жылдан бери алма өстүрүп, аны сактап сатууну мыкты үйрөнгөн. Жылда 100 тоннадан ашык алманы өзү курган муздаткычка салып коет. Кардарлары келип, жакшы баада алып кетишет. Ана голден деген алманы 50дөн саттым үйдөн. Майдасы калды да бuyakta сорттолуп. Азыр кезде ушу ретчи, крипсандар бар. 50 тоннага жакын. Бары чоң калайныкта турат. Аны 50 сомдон сурап келип атат азыр. Бишкектин өзүнө алып барсак, ушу 60-65ке чейин кетет экен ал. Майдасын 30 сомдон сурап атат. Былтыркыга караганда баа бир аз ылдыйлак. Күзүндө сатканда бул итбекер кетмекте. Алмадан жакшы киреше табууну үйрөнгөн каарманыбыз башка багбандарды да бул тармакка чакырып келет. Кызыккандарга өзү тигип түшүмүн алып көргөн көчөттөрдү гана сунуштайт. Багындагы Крипсан, Голден жана башка сортторду адистердин жардамы менен кыйыштырып, көчөт болгон кезинде муздаткычта кармап сатат. Биз өзүбүздүн талгаркалардан кыйыштырабыз, өзүбүздүн крипсандардан кыйыштырабыз. Золотой превосходдордун да сорттору бар булардын да. Стекляшкасы бар. Биринчиден холодильникте да өзүнүн технологиясы ушундай. Ошол себептен тамыр эчтеке болбойт. Анан биринчиден биз буну дарылап, жана козу карын оорулардан, грибок, сирбоктордон дарылап дайындап коебуз. Анан ишеничтүү көчөттөрдө отургузар менен эле 2-3 күндө бүчүр атып 100% кетет да. Багбан алманын сапатына өзгөчө көңүл бурат. Жакшы түшүм алуу үчүн жылда бир түп калтырбай баарын тегиз бутайт. Жакшы жери көчөт сатып алгандарга кеңешин берип, бутаганды да үйрөтөт. Тиккенден баштап кезилет, ошол до конца буталыш керек, жылына буталыш керек. Биз деген жанагы сопровождение кылып беребиз деп атпайлы, 3 жыл. Ошол 3 жылдын аралыгында ошол киши үйрөнүш керек да. Элди да ушу телевидениядын келип турганда жакшы да бизге. Ошо элди үйрөтөлү, көчөтүн да берели, бутатып да үйрөтөлү, анан сапаттуу алма өтөбүз. Талас районундагы тажрыйбалуу багбанга мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлгөнү турат. Эгер долбоор ишке ашса, анда Данияр Султаналиев алманы кайра иштетип, андан таза шире чыгара баштайт. Министрлик тараптан айыл чарбасын каржылоо долбоору аркылуу жана бириккен товарларды өндүрүүчүлөрдү каржылоо боюнча 2 долбоор менен ушул жеңилдетилген насыя сунушталып атат да. Ушул алманы кайра иштетип ширесин чыгарат. Чакан цех ачуу пландалууда да. Белгилей кетсек, айыл чарба адистеринин айтымында Талас району боюнча Токой чарбасындагы бак аянттарын кошуп эсептегенде жалпы 320 гектар алма алмурут бар. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.